Одолундан BBC, саламатсыздарбы? Эл аралыкчаны спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Гүлнара Касманбетова. Орус парламенти аба күчтөрүн колдонууну бир добуштан жактаган соң, Сирияда аба чабуулун баштаган Москва ал жака жөө аскерлер жөнөтүлбөйт деди. Кундуз үчүн салгылашуу күчөдү. Талибан тартып алган шаарды кайтарып алуу Афган аскерлерине кыйын болуп турат. Шотландияда жапайы мышыктар жоголуп кетүү коркунучуна кептелди. Атайын коруктарда аларды кантип коргошот? Россиянын коргоо министрлиги Ислам мамлекети тобунун Сириядагы позицияларына орус учактары соккуруп жатканын ырастады. Бирок АКШнын расмийлери чабуулга алынган аймакта Ислам мамлекети тобу жок деп чыгышты. Бир нече саат мурун орус парламенти президент Путиндин аскердик күч колдонуу жөнүндө өтүнүчүн бир добуштан колдоп берди. Бирок Москва Сирияга жөө аскерлер жөнөтүлбөсүн айтты. Орусиянын Сириядагы аскердик аракети күчөгөнү боюнча бир нече жумадан бери сөз болуп келген. Латакиядагы аба базасында орус учактары буйрук күтүп жаткан. Бүгүн орус парламенти аларды колдонууга уруксат берди. Орусия убакыт коротуп отурган жок. Расмийлер батыштагы Хомс шаарына аба чабуулу башталганын тастыкташты. Кремлдин администрация башчысы Сергей Иванов Москва өз кызыкчылыгын коргоо үчүн аба күчтөрүн жөнөтүп жаткандыгын айтты. Речь идет исключительно. Орусиянын аба күчтөрү жөнүндө гана сөз болуп жатат. Президент айткандай, жөө аскерлер аралашпайт. Бул операциянын максаты Ислам мамлекети тобуна каршы күрөштө Сирия өкмөтүнө колдоо көрсөтүү. АКШ менен Франция Сириядагы аба чабуулдарын эбак эле баштаган. Москва улуттар уюмунун же Дамасктын уруксаты алынбагандыктан мындай бомбалоо эл аралык нормаларды бузат деп эсептейт. Президент Асад расмий түрдө жардам сурагандыктан бул аракет мыйзамдуу, дейт Кремль. Советтер доорунан бери Орусия менен Сириянын саясий жана аскердик алакасы бекем. Президент Асад Кремлдин өнөктөшү. Эгер Орусиянын аба күчтөрү аны бийликте сактап калса, бул аракет батышта колдоо таппайт. Обама менен Путин улуттар уюмунда жолугушканда Ислам мамлекети тобунун коркунучун моюнга алышты. Бирок Асад боюнча кайчы пикирди карманышты. Бүгүнкү чечим аркылуу Орусия кайрадан глобалдык оюнчу экенин көрсөтүүгө аракет кылууда. Афганстандын түндүгүндөгү Кундуз шаары үчүн оор салгылашуу уланууда. Бул согушта НАТОнун атайын күчтөрү Афган аскерлерин колдоп жатканына карабастан, шаарды ээлеп алган талиптер алдыга жылууда. Согушкерлер стратегиялык мааниге ээ Балахисар чегин басып алып, Кундузга келчи эки кан жолду бууп коюшту. Кундуз бир нече айдан бери курчудо турган. Ошентсе да талиптердин шаарды каратып алганы көпчүлүктү нес кылды. 14 жыл мурда Афганстандын бийлигинен куулган талиптер үчүн бул эң чоң жеңиш болду. Бул талиптердин жаңы лидери Ахтар Мансур. Ал чынында тынчтык сүйлөшүүлөрүн колдоп келген. Буга карабастан, анын көзөмөлү астында талиптердин таасири өстү. Эми талиптердин баскынчылыгы Афганстандын аймагына канчалык жайылат деген маселе турат. Алар негизги тиреги саналган Гилмет провинциясында жана түштүктө көп жылдан бери согушуп келет. Бирок Кундуз шаары менен Кундуз провинциясы талиптерди колдогон аймактардан кыйла алыс. Эми кармаш Балх жана Бадахшан провинцияларына жайыла баштады. Натыйжада талиптер улуттук деңгээлдеги оппозицияга айланууда. 11 ай мурда Британ күчтөрү Афганистандан чыгып кетишкен. Афган улуттук армиясы жалгыз күрөшүүгө кудурети жетет деген ой болгон. Статистика жаман эмес, бирок талиптер токтоп калган жок. Буга Кундуздун кулашы далил. Артка чегинишкен анык, бирок мындай учурлар мурда да болгон. Афган күчтөрү бир жылда өз күчүн көрсөттү. Алар аймакты алам десе күчүн топтоп максатты ишке ашыра алышат. Андыктан Кундуз кайра алынат деп ойлойм. Американын абадан колдоосу менен бул процесс тездеши мүмкүн. Бирок соңку кырдаал Афган өкмөтүн кыйла чоочутуп койгону бышык. Сиз көрүп жаткан BBC эми алдыңкы саптагы башка кабарларга да кайрылабыз. Кытайдын түштүгүндө Гуаңши аймагындагы Чакан шаарда бир нече жардыруу болуп, 6 киши каза таап, 10 адам жаракат алды. Кытай медиасы билдиришинче, атайын оролгон 13 бомба ар кайсы жерде, анын ичинде коомдук имараттарга коюлган. Интернетке ураган имараттан калың түтүн чыгып жаткан сүрөттөр чыгарылды. Чабуул эмне себептен жасалганы белгисиз.
исламчы согушкер деп шектелип, Малиде тарыхый эстеликтерди талкалатканы үчүн айыпталган адам согуш кылмыштарын караган эл аралык сотто жооп берүүдө. Ахмад Аль-Махди 3 жыл мурун согушкерлер Тимбуктуну басып алганда ал жердеги байыркы көрүстөндөрдү жок кылууга буйрук берген деп шектелүүдө. Махди маданий мурастарга зыян келтирген үчүн эл аралык сотко тартылган биринчи киши. Англиянын докторлары алгачкы жолу жаттын трансплантациясын жасаганы турат. Буга чейин бул операция Швецияда ийгиликтүү өткөн. Эгерде 10 аялга жасалган операция жакшы өтсө, жакынкы 2 жылда донор жатындан чыккан алгачкы британдык бөөктөр төрөлө баштайт. Биринчи операция болчу 100 аялдын тизмеси түзүлдү. Токой же Европа мышыгы жаратылышта сейрек жаныбарлар. Адистер дүйнө жүзү боюнча алардын саны 100гө жетпейт дешүүдө. Шотландиялык токой мышыгынын азайганына, анын жашаган табигый чөйрөсү тарып, илдеттерге кабылып, бирок эң негизгиси үйдө багылган же жапайы мышыктар менен аралашып кеткени себеп болгон. Эми корук кызматкерлери аны коргоо боюнча тургундар менен иш алып барууда. Алыскы райондогу бакчага видеокамера орнотулду. Алгач чычкандар, андан соң токой суусары келди. Акыры Британиядагы эң сейрек жаныбар, шотландиялык жапайы мышык жакындады. Жүздөй гана жапайы мышык калды. Бул жандыктар Бенгал жол борсунан 20-30 эсе аз. Алар үй мышыктарынан айырмаланып, жүндүү келишет. Доктор Пол жапайы мышыкты сактоо менен алып урушкан долбоорлордун биринде башкы кеңешчи болуп иштейт. Ал бир мышыкты алып келүү үчүн жолго чыкты. Үй мышыктары менен аргындашып кетип, жапайы мышыктар жоголот деген коркунуч күчөп баратат. Андыктан ветеринарлар Мияны стерилизациядан өткөрүшмөкчү. Айылдагы бул зал ветеринарлардын бөлмөсүнө айланган. Мияга операция жасалууда. Операция жасалбагандары жапайы мышык менен аргындашып кетет. Капаста кармаган жапайы мышыктар да бар, бирок алар канчалык таза кандуу экени белгисиз. Дагы бир видеокамера. Чымчыктар, кароосуз калган мышык, анан тилкелери менен дароо көзгө урунган шотландиялык жапайы мышык. Бул жандык жоголуу коркунучунда турганы менен аны сактап калса болот деген үмүт чоң. Спортко келдик. УЕФАнын Чемпиондор лигасы кече англис клубтары үчүн ийгиликтүү болбоду. Арсенал менен Челси 2 тең утулуп калды. Бирок кече түнү Роберт Левандовски хет-трик киргизип, Бавария Динамо Загребти 5-0 менен утту. Табы мыкты болуп турган чабуулчу 3 матчта 10 гол киргизди. Ал арада Барселона 2 мүнөттө 2 гол киргизип, Байер Ливеркузенди жеңди. Мелдештер бүгүн да уланат. Кечинде дагы 8 матч өтөт. Манчестер Юнайтед Волсбургту кабыл алат. Бирок жарым коргоочу Майкл Каррик ойнобойт. Жаракаты бар Андер Эррера менен Антонио Валенсия 2 тең катышары арсар. Коңшу Манчестер Сити да жаракаттан жабыркап турат. Боруссия менен оюнга капитан Венсан Компани баш болгон 6 оюнчусу чыкпайт. Дагы бир маанилүү матч Реал Мадрид менен Мальмö ортосунда болот. Австралиялык Гран-при уюштуруучулары Формула 1-ден 2016 жылкы сезону бир эле апта эрте башталарын ырасташты. Мельбурнда апрелдин 3-үндө өтчү жарыштын датасын дүйнөлүк мотордук спорт боюнча кеңеш бекитпей койгон. Ал арада алдыңкы командалар Формула 1-дин босторун дөңгөлөктөрдү азыркы Pirelli фирмасынан алгандан көрө 2017 жылы жаңы келишимди Michelin менен түзүүгө көндүрүп жатышат. Жаңылыктардын соңунда дагы жарышты көрүңүз. Сиз көрүп аткан бул айдоочулар чөптү кыркуучу унаалардын дүйнөлүк чемпионатына катышууда. Мелдеш Англиянын түштүгүндө өтүп жатат. Чөп кыркыштар түрү жана көлөмү боюнча категорияларга бөлүнөт. Таймаш 2 күнгө созулат. Бул эми Формула 1 болбосо да, айдоочулар өздөрүн Шумахердей эле сезип жатышса керек. Бул жана башка жаңылыктарды интернет сайтыбыздын башкы бетинен көрүңүздөр. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова, саламатта калыңыздар.